Саламатсыңарбы урматтуу балдар. Бүгүн биз силер менен Кожо жаш эпосу боюнча таанышабыз. Анда баарыңар кулак салып угултургула. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты чыгарманын кыскача мазмуну менен кеңири таанышасыңар. Эпостогу окуяга карата сынчыл ой жүгүртүүгө көнүгөсүңөр. Жаратылышты сүйүүгө, ага аяр мамиле кылууга үйрөнөсүңөр. Кожо жаш эпосунун мазмуну. Кожо жаш кыргыз эл эпосу. Аны айрым изилдөөчүлөр баатырдык эпоско кошсо, кээ бири турмуштук эпос деп эсептешет. Кыргыздын Кытай уруусунда Таластын Күркүрө деген жеринде Карып деген кишинин Кожо жаш деген жалгыз уулу болуптур. Кожо жаш кичинесинен эле чырпыктан жаа жасап, чийден ок жасап, мылтык менен алышып чоңойгон экен. 15-16 жашынан атканын жаза кетирбеген мыкты мерген болуп чыгат. Ал айылындагы 20 түтүн элин мергенчилик менен бакчу экен. Аска таштарда түнөп, кийиктин терисин кийип, жүздөгөн кийиктин бирин койбой терип, бир элди баккан азамат жигит. Ошол убакта Кашкар жактагы Кара Кожо бүт элге кабар салып, эл чогултуп той берип, эр сынамак болот. Кара Кожонун кызы Зулайка жигиттен жигит тандап, өзүнө тең болор жар издейт. Уккан элдин баары Кара Кожонун шаарына жөнөшөт. Ал учурда Кожо жаш адатынча мергенчиликке кеткен экен. Тойго келген элдин баары чубатып, сынактан өткөрүп, мунаранын башынан карап турган Зулайка бир да жигитти жактырбайт. Келбеген ким калды? Деген Зулайканын суроосуна Кожо жаштын эли өз мергени жөнүндө айтышат. Кожо жаш деген жигит бар экенин уккан Зулайка Кожо жаш мергенчиликтен кайтканда мага келсин деп айттырат. Кытай уруусу өз жерине кайтып келип, Кожо жаш мергенчиликтен келгенде Кара Кожонун кызы Зулайкага барып келүүгө жөнөтүшөт. Кожо жаш мергенчиликтен келген кийимин, бутундагы чарыгын чечпей, Кара Кожонун шаарына барат. Зулайка аны күтүп атайын тиктирген өргөөсүнө кирип отурат. Зулайка өргөөгө кирип Кожо жашты көргөндөй эле жактырып калат. Үйлөнүүнүн алгачкы күндөрүнөн тартып эле Кожо жаштын мурдагыдай мергенчилик кылып, табияттын жан-жаныбарларын атууга аялы Зулайка каршы чыгат. Бирок Кожо жаштын түнү түшүнөн, күнү оюнан мергендиктин ышкысын, аңчылыктын кумары кетпейт. Күндөрдүн биринде Кожо жаш аян берчү түш көрөт. Бул түштү удаа көрөт. Үчүнчү жолу көргөндө эртең менен туруп аялы Зулайкага айтат. Түндө жатып түш көрдүм, түшүмдө мүшкүл иш көрдүм. Түшүндө мурдагыдай жолу шыр болбой, кийик таппай убараланып жүрүп, акырында 30 улак, 40 чебич оттоп жүргөнүн көрүп, баардыгын кырып салат. Ошондо дагы калды бекен деп өйдө басып отуруп, адам уулу бара албас, асман жакын кабарлаш, ак жалама буурунда, ылдый тартып түшө албай, өйдө тартып чыга албай, өзүм жалгыз турупмун. Зулайка көпкө үн чыгарбай туруп, түшүн жаман түш экен. Мени уксаң, экинчи ак бараңды колуңа албай, мергенчиликти ташта, антпесең бир балейге жолугасың деп Кожо жаштын түшүн жамандыкка жооруйт. Ошол эле учурда аялы Зулайканы барба дегенине карабай, Кожо жаш аттанып мергенчиликке жөнөйт. Аска ташты аралап, эч бир кийик таба албай, Кожо жаш көпкө убара болот. Акыры Соң көлдүн белине чыгып, Ак Тостоктун алдынан Көк Тоскоктун үстүнөн 30 улак, 40 чебич оттоп жүргөнүн көрөт. А дегенде 2 улакты, андан кийин калгандарын кыйратып атып салат. Ала баштыда атып жарадар кылат. Суречке жүгүрүп келип, тукумунун баарынын кырылып калганын көрөт. Ал мергенден: «Мерген, кырыпсың улак төгүлүн, кыйналды менин жүрөгүм. Балдарымдын бири жок. Айталаада каңгырап, кантип жалгыз жүрөмүн. Чын кайберең энеңмен, менин бар эле сенден тилегим.
Макул десе көңүлүң картайса да берип кет, Алабаш теке шеригим, деп суранат. Кожо жаш ага макул болбой Алабаштын башын кесип алат. Ошондо Суречки мергендин айылына жазында келип өч алмакчы болуп ант берет. Кожо жаш да Суречкини мылтык менен атпастан жөө кууп кармап алууга ант берет. Жаз да келди. Жаз келгенде Суречки Кожо жаштын айылына келет. Кожо жаш Зулайкага сырын айтып коштошот. Алган жары Зулайка жүрөгү күйүп, чок болуп мергенди токтотууга аракеттенет. Кожо жаш болбой Суречкинин артынан жөнөйт. Көргөн түшү аткарылып, Кожо жаш Суречкинин тукумун кырып, жалама аскада эч бир жардам бере албай, сөөгү ошол жерде калышын каалайт. Каргыш тийген Кожо жашты эли куткара албай, анын сөөгү көмүлбөй аскада калат. Суречкини кубалап жүрүп отуруп, Кожо жаш Абылетимдин аскасына чыгат. Кайбирендин Суречки айлананы караңгы туман кылып, Кожо жаш эч нерсе көрбөй туруп калат. Ошондо капаланган эчкинин тилеги кабыл болуп, мергендин турган аскасы мелтиреген зоо болуп, асканын орто ченинде каргадай болуп жалгыз калган Кожо жашты Суречки каргап турган жери. Баласысың ғой караптың, кууп калбай артымдан, тоо бүткөнүңдүн арыттың. Таманы түштү жыртылып бутуңа кийген чарыктың, карапайым эмесмин кайбереммин аныкмын. Айтканым укпай жүр челеңеми мерген кандайсың, сага менен элигимди таарыттым. Тилекти берсе жараткан кайрылып, жүзүң көрбөссүң алыста калган калыктың. Картайганча кутулбай карып жаным сенделди, далайдан бери Кожо жаш тартпадым менден чеңгелди. Таалайыңа куп кылсын ушу турган жерлерди, кайрылып жүзүң көрбөгүнө тиги кайгырып калган элдерди. Мерген болбой куруп кал, аскадан түшпөй туруп кал, чөп саргайып күз болсун, таманы калды туз болсун. Туруп кал мерген аскада, тууганга кыйын иш болсун, кайрылып турган жагыңа карагай чыксын бутактап, калгын мерген аскада кара ташты кучактап, толгоно турган жагыңа долоно чыксын бутактап, тосулсун жаның аскадаңа, мерген бозоргон ташты кучактап. Халкың көчүп келгенден тегерек сазга конгондуң, азгана сенин тууганың алдыңкы сазга толгонду. Элден уста жыйганда, карагай кыркып кыйганда, түшүрүп мерген алмакаң аракетти кылганда, чатың сынып кыйрасын, атаң менен энеңиз көзүнүн жашын тыйбасын. Кадырлаш жарың Зулайка кайгырып бозду ыйласын, ар бир кылган ишиңе эч бир даба кылбасын. Аскада туруп саргайып арманда өлсүн бир башың. Андан айла таба албай үстүңөн аркан салганда, караңгы түгөрсүн түшө албай кайгырган мерген арманда. Аркан салса жетпесин Кожо жаш, качан өлөт деп жорайланып кетпесин, турган жериң зоо болсун. Карга кузгун чогулуп качан өлөт мерген деп кадимкидей жоо болсун. Акыры багаң асылып аска таш болду конушу. Сөөгүн ташта куурасын, элиң көчүп келгенден эч бир айла кылбасын. Акыры жадап тууганың боюңду ташта мерген деп агайының чууласын. Жерге түшпөй асылып аскада калсын бир башың. Каалап алган Зулайка караны башка салынып, мен кантем деп ыйласын. Алдыңғы мерген кегимдин алып келсин башыңа ажал күндө өлүмдү. Bir gezekte sen beni surasan berbe kuğrattın Alabaş teke tengimde. Kayır koş bergen esen bol, kaygı tartıp kesel bola. Ben aytıp oldum gevimde. Kekever münöz, ey adam. Bağlabay menin kevimdi, bildin be mi jönüңdü? Kayberenenen men bolom. Kaytarıp aldım kegimdi. Koca jaş ölgön aska dep, elin ayta жүрсүн белгилем. Кууган менен карматпай, Суречки түбү жеңди деп.
Адамзат жаратылышка канчалык терс таасир тийгизсе, жаратылыш дагы бир күн адамдардан өч алышы анык экен. Тукум курут болуп бара жаткан жандыктар, өсүмдүктөр азыркы учурда Кыргыз Республикасынын кызыл китебине киргизилген балдар. Силер көргөн кийик дагы кызыл китепке киргизилген. Үйгө тапшырма Кожо жаш эпосуну аягына чейин окуп чыгасыңар балдар. Анда көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман тургула.